Бүгүнкү күндө медицинанын өнүгүшү менен көптөгөн түрдүү ооруларды аз убакыттын ичинде аныктоого шарт түзүлүп калды. Бул көпчүлүгүбүз билген рентген, МРТ же болбосо магниттик резонанстык томография аппараты жана УЗИ ультрадобуштук аппарат. Дартты аныктоо үчүн адам баласы канча жолу аппаратка түшүүгө болот жана кандай түрлөрү бар экендиги тууралуу маалымат алууну кааласаңыз, анда бүгүнкү Дамагер көрсөтүүсү сиз үчүн пайдалуу маалыматтарды берет. Анда алгач рентген жөнүндө маалымат. Рентген нурларын ачып, илимге чоң салымын кошкондугу үчүн тарыхта биринчи жолу улуу физик Вильгельм Конрад Рентген Нобель сыйлыгын алган. Рентген бул рентген нурларынын жардамы менен объекттин ички түзүлүшүн текшерүүчү аппарат болуп эсептелет. Эски Советтер Союзундагы аппарат. Урум-20 деп аталат. Мына жерде бул кабинетте жалаң эле снимок жасайбыз. Ушул мүмкүнчүлүгүбүз ушул да. Бул жерде отдельно оор кишилерди рентгеноскопия кылып тиги жакта экрандан көрүп атпайбызбы, компьютерден көрүп. А бул жерде жалаң эле снимок жасайт. Снимок жасап, анан оор кишиге эми бул жердин бир эскилиги бул мына жасаган снимогубузда боякты башка фото лабораториябыз бар. Ошол жака алып барып да аны проявить этебиз. Жана сүрөтчүлөр сүрөтүн тартып алып анан проявить эткендей эле ошондой проявить эте турган проявитель бар, фиксаж бар, анан сууга жууп, анан өзүнчө кургатып, анан даяр болгондо ал эгер мисалы азыр тартса бир 15-20 мүнөттөн кийин снимок даяр болот. Анан кээ бир оор кишилер анысын түшүнбөй эле, ой мени чагыла тартты эле, анан эмне до сих пор бербейсиңер деп таарангандар да бар. Алар эми бул жерде химический реакция жүрүш керек да. Мына бир жерден снимокту мына аппарат Урум-20 деген аппарат, ошонун трубкасы, рентген трубкасы. Мына бул. Рентген нуру көптөгөн заттарды нурдантуу жолу менен рентгендик сүрөттөрдү тартып, дартты аныктоодо өзгөчө пайдалуу. Сөөктөрдүн көрүнүшү рентген нурлары аркылуу атайын пленкага түшүрүлүп, адистердин жардамында текшерүү жүргүзүлөт. Бул жерде ашказанда бул ишиники ырак деген дарты бар экен. Мына бул жеринде чоң кемтик турат. Ашказандын мынау агарып тургандын баары, анан могу жеринде чоң кемтик, ошол опухоль, рак. Рактын белгиси да. Анан рак мынау ашказандын теңи бүтүн ээлейт экен да. Бул малый кривизнасында, анан большой кривизнасында дагы опухолдун белгилери көрүнүп турат. Мына дефект наполнения дейбиз, ушул рактын белгиси. Анан бул киши эми рак экен, анан мунун эмнеси ооруп атат экен, анан кантип ооруп аттыр, канчадан бери ооруп аттыр, ошонун баарын тең гастроэнтерологко беребиз, же болбосо Воткинскка направление жазып беребиз. Анан ушул снимогун алып барып ошол жактан дарыланат. Аталган рентген кайсыл учурда колдонулат жана дартты аныктоого жардам берет? Бул рактын башталганы, кейиштүүсү ошол башталганында билинбейт экен да. Оор киши мына оорусу башталып, ичи ооруп атабы, тамак кандай ичип атат, кандай жагып атабы, жакпай атабы, ошонусун толук убагында айтып бербей, анан жүрө берип, ана барам, мына барам деп жүрүп, анан өтүшүп кеткенде келип атпайбы бизге. Анан рактын начальный признагын эгер врач, рентгенолог жакшылап, көңүл коюп, анан жакшы караса, ошо начальный башталкы белгилерин көрүп аныктаса болот. Бул биздин эле метод менен рентген менен эле чектелип калбайт да. Ал кишини гастроскоп менен да көрүш керек. Анан ультразвук менен да көрүш керек. Ошондо гастроскоп менен дагы ошо начальный признагы, анан ашказандын былжырынын өзгөрүп калганы ошол гастроскоп менен жакшы көрүнөт. Анан рентгенден болсо мынау грубыйраак признагы көрүнөт да. Ашказан, түрдүү ичеги оорулары, өпкү дарттарын аныктоодо, түрдүү жаракаттан кийин сөөктөгү сыныкта жарака кеткен учурда, омурткалар оорусунда, тиштерди дарылоодо, түздөө учурунда колдонулат. Мынау жерде башка кишиники бул снимок. Мынау газовый пузырь дейбиз. Анан мынау экен ашказандын малый кривизна дейт, кичирээк кыры да. А могу чоң кыры. Анан могу кичи кырында
кызыл өңгөчтүн ашказанына кире берген жеринде жараты бар экен. Жараты бар. Бул жарат мондай чоң экен, анан закругленный, могу тегерек болуп, мондай болуп калыптыр. Муну коллезный язва дейбиз. Бул эскирген язва да. Бул киши чыдап жүрө берген, анан эми мондай чоңоюп кеткен язваны, коллезный язваны муну операция кылыш керек. Рентгенге түшүү дартты аныктоо жакшы, бирок рентгендин адам баласы үчүн эгерде көп кайрыла турган болсо, ден соолукка зыян экендигин дагы билүүбүз керек. Эми бул жерде кичине облучениясы көбүрөөк болот. Бул предельно допустимый дозадан ашпайт. Ошон үчүн муну пайдаланып бир эле адамга бир 4-5 снимок жасаса болот. Андан эч коркунуч жок. Анан бул аппаратты, мынау трубканы буякты көздөй бурсак, бул жерге өпкөсүн тартабыз. Демек, бир жылда канча жолу рентгенге түшүүгө болот? Нормада, анан дени сак адам жылына бир жолу түшсө эчтеке болбойт. Жылына бир жолу түшүш керек. Анан кээ бир контингенттер бар, мисалы мектепте иштегендер, темир жолдо иштегендер, столовойдо иштегендер, алар жылына 2 жолу түшүш керек. Анан бир жолу вообще эле дени сак адам жылына бир жолу рентгенге түшүп кетсе, анын эч зыяны болбойт. Мисалы жаңадан башталып келип аткан дарт өпкөдө болобу, ашказанда болобу, же мээде болобу, ошонун баарын таап, көрүп, анан убагында диагноз коюп, анан дарыласа болот да. Рентген менен биргеликте медицинада МРТ же болбосо магниттик резонанстык томография аппараты дартты аныктоого колдонулат. Магниттик резонанстык томография денедеги жумшак бөлүктөрдүн анализин чыгарып берүүгө багытталган. Башкача айтканда, ички органдарды текшерет. Бул жерде баш мээден башка дагы беттин ичиндеги көңгөй жерлерди көрөбүз. Гайморовый пазуха деп коет. Ошол жакта баягындай воспаление барбы жокпу, гайморити барбы жокпу, ошолордун баардыгы көрүнөт. Мурундун ичинде воспаление барбы жокпу, ошолордун баардыгы көрүнөт бул жерден. Ооба, бул жерде ошо эң негизги бул изилдөөнүн негизги баягы преимуществолору ошол опухолдор эгер кичинекей кезинде бар болсо, шишиктер ошолорду уже жаңы башталып келаткан кезинен көрсөк болот. Тубаса бир аномалиялар бар болсо, алардын баардыгы көрүнөт. Биз балдарды төрөлгөн жаштан баштап, биринчи күндөн баштап көрө алабыз. Кичинекей балдарга бул обследование наркоз менен уктатылган кезинде жүргүзүлөт. 5 жашка чейин. 5 жаштан баштап, эгер бала өзү жата алса, алар өздөрү эле жатып обследование болушат. Магниттик резонанстык томография аппараты электромагниттик толкун аркылуу дартты аныктайт. Аппаратка көп түшүү ден соолукка зыян келтиреби жана аталган аппаратка бир жылда канча жолу түшүүгө болот деген сурообузга, бул жерде эч кандай баягындай нур менен баягындай нурдун лучевой нагрузка деп коет, эч андай эмеси жок бул жерде. Анткени бул жерде эч кандай облучение жок. Бул жерде тек гана магниттик поле бар. Анын эч кандай зыяны жок адамга. Эгер керек болсо, баягындай күнүгө деле тартылса, эч кандай зыяны жок. Ал эми төмөнкү учурда текшерүүгө болбойт. Жүрөктө аппараты болгон бейтаптар, сөөккө металл имплантант коюлган адамдар, баш мээдеги кан тамырда канды токтотуучу металлдан жасалган жиптер болсо, дарт аныктоо үчүн аппарат колдонууга болбойт. Мүмкүн эмес болгондо бул баягы эгер организмде темир заттар боло турган болсо, жанагындай клапандар боло турган болсо, бир чоң сөөктөрдө темир боло турган болсо, ошолорго мүмкүн эмес. Анан аялдарга эгер кош бойлуу боло турган болсо, биринчи 3 ай ичинде нежелательно деп коет. Ошол кезде тартынып туруш керек да бул обследованиеден. 3-чү семестрден кийин уже боло берет тартылганга. Кош бойлуу аялдар боор оорусу менен жабыркагандар, аккан оорусу бар бейтаптар дарыгердин көзөмөлүндө гана текшерилүүдөн өтүүгө болот. Оператор томография аппаратында бейтапты тартып аткан кезинде бул жакта дарыгердин иш орunu деп коет. Бул жактан дарыгерлер ошо тартылып аткан сүрөттөрдү бул жерден карап отурушат. Анан бул жерден дагы жыйынтык чыгарып, ушул жерден чыгарышып, жазышат. Азыр ошол өтүп аткан бейтаптын башын көрүп атабыз азыр.
Бул баш мээсинде өзгөрүүлөр бар экен. Мондай тактар пайда болуптур. Бул баягы кан басымы жогорулогондон, жогорулап же ылдыйлап бир калпта болбогондон келген кан жүгүрүүнүн начарлашынан келип чыккан ошондой өзгөрүүлөр. Биз мунун баарын жыйынтыкка жазып беребиз. Анан ошо биздин жыйынтык менен невропатологко барып, ошол жактан диагнозун коюп, анан лечениесин алышат. Бул жерде жаңы рентгеновский аппарат, цифровой аппарат деген орнотулган. Цифровой рентгеновский аппарат Италиядан алып келинген, опера системасына кошулат экен бул. Бул аппараттын артыкчылыгы оору киши дагы анан персонал, обслуживать этип аткан персонал, врач, лаборант, санитаркалар лучевой нагрузка албайт. Нурдун таасиры аз болот бул жерде. Анын оору кишиге дагы аз болот. Анан көрсөтүүсү бул аппараттын рентген нуру менен көрсөткөнү даана болот. Даана жакшы көрүнөт. Ошон үчүн мунун артыкчылыгы жанагы лучевой нагрузкасынын аздыгы, анан информациянын баалуулугу менен айырмаланат да. Biz bugün почкасын, бул жерде оор кишинин почкасын, бөйрөгүн, табарсыгын, анан заар ачыгуучу жолдорун көрүп атабыз. Бул жерге контрастный вещество куюлган, канына куюлат контрастный вещество, анан ал контрастный вещество тиги бөйрөктү, анан табарсыкты, анын баарын тең даана көрсөтөт, ачык көрсөтөт. Анан ошон үчүн контрастный вещество коюлат, Omnipac деген. Анан могу жерде эми жамбаштын сөйөктөрү, анан мына карап турган жерлер ичегиде, ичегисин жакшы тазалабай калган экен, ошон үчүн карарып көрүнүп атат. Алар абада, ичегиде. Ошондой болот. Бул аппарат башка тиги эски мурунку Советтер Союзунун аппаратындагы дагы болбой, бул жерде даана көрүнөт. Снимокту чоң кылып тартып алсак да болот, чоңойтуп, же болбосо кичирээк кылып, пленканы эконом кылып, кичирээк кылып тартып алсак да болот. Ошол артыкчылыгы бар да. Анан бул жерде лаборант көрө берет, жанында отуруп доктор жаза берет. Бул жерде терезеден, смотровой окнодан баары көрүнүп турат. Ал жерде оору кишини, анан туугандары, туушкандары болсо алар мондай карап көрүп, оору киши тынчтанбасын үчүн көрүп турат да. Бардык органдарды эле көрсөк болот. Мисалы башынан баштап согончогуна чейин рентген снимок жасап алсак да болот. Бул жерде башынын кереги жок. Бул жерде брюшной полость дейт, жана ички органдарын көрүп атабыз. Ошон үчүн ички органдарды эле тартабыз, ошол жака прицеливать этилет. Анан ошон үчүн алар жакшы көрүнөт. Анан ушул жерден эле компьютерден көрүп туруп снимок жасап алабыз. Бир жагынан скопия кылат, көрөт, оор кишини пальпировать этип, кайрың ооруп атат деп аны менен сурашып, анан көрүп эметкенден кийин аны момундай кылып сүрөткө тартып алабыз. Бул жерден биз байкабай калган кокус врач эми бул жерде отуруп кечке чарчайт да. Анан көз көрбөй калган, кокус байкабай калган деталдары болсо, аларды снимоктон жакшы көрүнөт. Ошол деталдар акыбатывать этилбей калса, аны снимок акыбатывать этет. Анан снимоктон могу жеринде мондай көрбөй калган турбайм, мен муну снимоктон көрөбүз деп. Анан снимокту жакшы жери мына могу жерде сканери бар. Ошо сканерден эле чыгарып алабыз. Снимок чыгарып берет. Мына сканер тиги жерде өзү времясын, убактысын көрсөтүп турат. Анан бул бат эле чыгарып алат. Мына акырын пленка чыгып келет. Мунун өзгөчөлүгү ушул жакшы жери, мына могу жерде пленка уже готовый.
тиги сүрөтү, биз көргөн органдын сүрөтү сразу көрүнөт могу жерден. Момдай болду. Анан эми муну бир момдай чоң пленкага 4 кишиге снимок жасап берсек болот. Кичирээк кылып. Ушунун экономистетилген жагы жакшы да. Бул кымбат турат пленкасы өзү. Кымбат турат. Бул жери 200-300 сом турат экен. Анан бардык эле оорулар тартыла албайт да. Ден соолугу мисалы острый заболевание болсо, острый инфаркт болуп калса, ал кишилерди тургузуп тартууга болбойт. Анан острый кровоизлияние, головной мозг, баш мээсине кан куюлуп кеткендер болот. Аларды дагы транспортабельный болбойт, аларды жаткырып палатадан тартып алсак болот. Азыр палатанын кичинекей портативный аппарат бар, аны акырын сүйрөп барып, палатанын ичинде жаткан эле кроватында тартып алсак болот. Анан мына могу жерде момундай кылып ичегисин көрдүк. Баары куюлат, ичегине сульфат баары. Анан мына прямой кишкасы, эми прямой кишкасынын орусчасы да кыргызчасы көтөнчү чугу дейт. Ошо көтөнчү чугунан куюлат баары, мына агарып турган баары. Мына момундай болуп агарып көрүнөт. Мына могу жактан баштап куюлат, анан могу жерде прямой кишка дейт. Бул ампуласы прямой кишканын. Анан бул жерде сигмовидный кишка болот. Анан бул нисходящий колено толстый кишка. Анан могу көк бөөрдүн булуңу деп коебуз. Көк бөөр турат, могу жерде көк бөөр болот. Анан бул поперечно-ободочный кишка дейт. Анан мына бар экен восходящий кишка. Ошо восходящий кишкага жеткенде баары куюлбайт. Бул один из методов исследования. Анан ушул эле кишинин ичкери жооноюп кеткен жерлери болуп көрүнүп атпайбы? Булар гаустры. Булар ушундай болуш керек нормасында. Бул снимокто ашказандын сүрөтүн көрүп атабыз. Мына бир экен ашказан, мына ашказаны нормальный эле экен формасы. Анан ашказанынын ичинде баары бар. Баары бар. Анан мына бир экен чаралап алып тургандар, бул ичке ичеги. Ичке ичеги. Анан эми ушу кишинин эле ичегисин тарттык. Көтөнчү чуг аркылуу баары куюп, анан баарын толтурдук. Мына мондай болуп. Анан могу жерде гаустральный рисунок дейт, ошолору көрүнүп атат. Жакшы эле экен. Анан эми ушул мындай исследование менен ичегиде функциональный исследование, функциональный формасы, анан размери, ичегинин иштесин көрөбүз да. Анан бул ичегисинде кичине функциональный нарушениясы бар экен. Анан андан башка коркунучтуу эч дарты жок экен. Медицинада кеңири колдонулган аппараттын бири бул УЗИ же болбосо ультрадобуштук текшерүү. Бул адамдардын жана жаныбарлардын ички органдарын текшерүүчү аппарат. Андыктан сөөктөрдү текшерип диагноз коюуга жарабайт. УЗИ аппараты аркылуу ички органдарды, бөйрөк, өт, боор, уйку бези, көк боор, зара чыгаруучу түтүк, аялдын жана эркектин ички жыныстык органдарын, ичтеги түйүлдүктү, ошондой эле онкологиялык оорулар жана инсультту аныктоого болот. Ал эми бир жылда канча жолу УЗИ аппаратына түшүүгө болот деген сурообузга адистер аппарат ультрадобуштук толкун менен иштегендиктен адамга эч кандай зыяндуулугу жок деп айтышат. Дартына жараша бир айда бир жолу текшерүүдөн өтүп турса коркунучу жок. Дени сак адам демек бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.